Бүгүнкү сабакта баб исбат азабил кабр. Шариятыбызда бул бапта аалымдарыбыз, хадис аалымдары атайын бир бапты келтирген экен. Ал бапта ошол кабыр азабынын бар экендигине, кабыр азабынын анык экендигине ишенүү. Кабыр деген бул мүрзө. Демек, адам мүрзөгө коюлгандан кийин бизде шариятта ахлу сүннөт вал жамаат акыйдасында белгилүү болгон нерсе кабыр азабынын бар экендигин моюнга алабыз. Эгерде ким кабыр азабынын бар экендигин тана турган болчу болсо, бул биздин ахлу сүннөт вал жамааттан ишеними бир буруу бир инсан экендигин түшүнсөк болот. Ошондуктан кабыр азабын жалпы ахлу сүннөт вал жамаат аалымдар бар деп ишенебиз. Жада калса кабыр азабын ким ишенбей турган болчу болсо, анда ыймандан чыгып кетиш коркунучу да бар. Аалымдарыбыз буну айтып келет, эстетип келет. Ошол туурасында хадистер бүгүн буйруса. Имам Навави рахматулла алейхи, Имам Навави бул Шафии мазхабынан чыккан билесиздер чоң аалым болгон. Бизде Курандан кийинки орундагы эң күчтүү белгилүү болгон эки китеп бар. Хадис китептери негизи көп, бирок ошолордун ичинен экөөсү өзгөчө Курандан кийинки орунда сахихтик жагынан белгилүү болуп эсептелген эки китеп бар. Ал дагы болсо Сахих Бухари жана Сахих Муслим китеби болуп эсептелет. Имам Муслимдин Сахих китеби, Имам Бухаринин Сахих китеби. Ошол Имам Бухари менен Имам Муслимдин китептерине көптөгөн шархтар жазылган. Мына ошол Имам Навави, бул Шафии мазхабындагы улуу аалымдардын бири дагы, бул ушул Имам Муслимдин Сахих Муслимге шарх жазган чоң аалым. Бул аалым айтат: демек, мындай аалымдардын булар жөн эле катардагы бир молдокелер эмес. Булар дин чөйрөсүндө аалымдар булардын сөзүн бир далил катары колдоно тургандай деңгээлдеги чоң бир макамда турган аалымдар да, жөн эле катардагы молдолор эмес. Ошондуктан булардын илими, булардын айткан сөзү деле көп нерседе далил болуп эсептелет. Имам Наваи рахматулла алейхи айтат экен: "Мазхабу ахли сунна исбату азабил кабр. Ва кад тазахарат алейхи ал-адиллату минал китаб ва сунна." Буну имам биздин Ханафи мазхабында белгилүү Мулла Али Кари деген чоң аалымыбыз бар. Ошол аалым ошол жанагы Мушкатул Масабихке Миркатул Мафатих деген шархы бар. Мына ошол шарх китебинде имам Мулла Али Кари өзүнүн китебинде ушу Имам Нававийдин сөзүн, текстин алып келет экен да. Имам Навави мынтип айтат экен: ахлу сүннөттүн мазхабы, ахлу сүннөт вал жамаат мазхабы Матуриди Ашариде исбату азабил кабр, кабыр азабын бар деп ишенебиз, бекем экенин аныктайбыз. Бунун бар экендиги туурасында Курандан жана сүннөттөн көптөгөн далилдер келген деген сөздү Имам Навави айткан экен. Анда эмесе хадиске баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анил Бара ибн Азиб радияллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям кол. Демек, Бара ибн Азиб деген экөө тең. Бул Азирети Бара дагы, атасы Азиб дагы экөө тең улуу сахабалардан болгон экен. Пайгамбарыбыздын сахабасы болуп эсептелет. Биз өткөнкү сабактарда айтканбыз, бул жерде уккан бар, укпаган бар. Азыр дүйнө жүзүндө сахабалардын орунан кийин табийиндер, таба табийиндердин орунан кийин нечен деген канчалаган аалымдар келбесин, кандай гана олиялар болбосун, кандай гана аалымдар болбосун, алар сахабалардан даражасы улук боло албайт. Жөнөкөй илими жок, эпте 5 убак намазын окуган, бирок пайгамбарыбыздын жүзүн жүзмө жүз көрүп, пайгамбарыбыздын жүзүнүн нур жүзүндө бир тиктеп пайгамбарыбыздын бир сухбатын уккан адам бул сахаба деген, ал сахаба деген наамга ээ болот дагы, ал сахабалык любой илимден, любой олиялык даражадан жогору болуп эсептелет. Ошондуктан биздин ахлу сүннөт вал жамаат боюнча пайгамбарыбыздан кийинки эле орунда эң кадырлуу инсандар булар сахабалар болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбызды көргөндүгү, анан сахабалардын өз ичарадагы булардын өздөрүнүн кадыр баркы болот. Мисалы, Абу Бакыр Сыддык сахабалардан эч ким тең келе албайт. Жада калса Азирети Умар да тең келе албайт. Жада калса Усман, Али дагы. Бирок катар менен, тартиби менен булардын даражалары бар. Демек, Азирети Бара ибн Азиб айтат: Ал-муслим ида суила фил кабр. Мусулман адамга эгерде кыяматта, мусулман, момун адамдан эгерде кыяматта сурак берсе, ал не дейт? Яшхаду ан ла илаха иллаллаху анна Мухаммадар Расулуллах. Кыяматта, кабырда, мүрзөдө мусулмандан сурак болгондо ал ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деп жооп берет деп атат да. Фадалика каулуху
Бул айтылган хадиске далил катары мыногул аятты айтып атат. Бул аят Ибрахим сүрөсүнүн 27 аят экен. Ибрахим сүрөсүнүн 27 аятындагы келген аятты аалымдар бул кабыр азабы аят, кабыр азабы туурасында түшкөн аят дейт да. Аллах Таала айтат экен: "Астаузу билlah, юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира." Аллах Таала имандууларды каули сабитке бекем кылат. Каули сабитке бекем кылат деди. Бул жашоодо жана акыретте деди. Ошондо каули сабитте максаты эмне десе, бул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах болуп атат дагы. Ал эми бул жашоодо ошону менен жашап өтөт. Ал эми акыретте ошону каули сабитке бекем кылат дегени бул жерде ошол мүрзөдө, кабырда деп айтат экен да бул аятты. Демек бул жерде ыймандуу адамдар кыяматта каули сабитте бекем болот дегендин мааниси, мүрзөдө аларга Кудай Таала ушундай бир мүмкүнчүлүк берет. Алар ла илаха иллаллахты айтып, Алланын жалгыз экендигин айтып, ошол жерден кутулат экендиги айтылып атат. Демек кабыр азабы бар, бирок мусулман адамдардан ушундай сурак болот экендиги. Негизинен жалпысынан келгенде кабыр азабы ыймансыздарга болор ал хакыйкат. Ал эми кээ бир күнөөкөр момун мусулмандарга да кабыр азабы болушу мүмкүн, күнөөсүнө жараша. Кээ бир такыба адамдар, чоң пайгамбарлар, мисалы үчүн пайгамбарларга же болбосо чоң аулия, аалым, олияларга, кээ бир такыба адамдарга кабыр азабы эч кандай болбошу мүмкүн. Тетиринче кабыр азабы менен бирге эле шариятта кабыр жыргалчылыгы бар. Эгерде бул дүйнөдө такыбалык менен жашап өткөн болчу, шарият менен жашап өткөн болчу, шарият көрсөткөн нуктан кыя баспай түз туура жашап өткөн, кимге Кудай Таала ошондой бир береке берип, шариятта түз туура жашап өткөн болчу, анда ал адам иншалла, ал адамды Алла Таала ушундай кабырдагы азаптан сактап, тетиринче ал кабырда рахатта болушу мүмкүн. Ал туурасында хадистер азыр бул жакта келет. Демек, кабыр азабы эле эмес, кабыр жыргалчылыгы да бар. Кабыр азабы бул биздин акыйда боюнча ыймансыздарга болор, ал шек күмөнсүз. Ал эми кээ бир күнөөкөр момун мусулмандарга да болуп калышы мүмкүн. Ал эми кабыр жыргалчылыгы албетте такыбалардыкы. Демек алар кабырда ятканда алар кыйналбастан, тетиринче алар рахатта гана балкып, кумарга батып, жыргап, рахатта жатышы мүмкүн. Эч нерседен кейип кепчибейт да, такыбалык кылган адам болчусу. О фи риваятин ан наби саллаллаху алейхи ва саллама, башкадагы бир риваятта пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан келеткен, бул хадис муттафакун алейхи дейт. Муттафакун алейхи деген ошол Курандан кийинки орунда турган жана айтып өткөн Сахихул Бухари жана Сахих Муслим китептеринде келген хадис дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтылган риваят ушундай дейт: "Юсаббитуллаху аллазина аман бил каули сабит." Аллах Таала имандууларды каули сабитке бекем кылат дегенди ушул аятты пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен. Назалат фи азабил кабр. Бул аят кабыр азабы туурасында түшкөн аят деп пайгамбарыбыз өзү тафсирлеген экен бул аятты. Юқаллаху, кабырда ушинтип айтылат дейт көргө кирген адамга. Ман роббука, роббуң ким деп айтат. Фаякул робби Аллах ва набийи Мухаммад. Анан баягы кабырдагы адам роббим, жаратуучум Аллах, ва набийи Мухаммад, жана пайгамбарым Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассалам деп жооп берет деп пайгамбарыбыз ушул аятты өзү мына ушинтип тафсирлегендиги айтылат экен. Эми وعن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري. Бул узун хадис экен. Бул хадисте мындай дейт: мусулман адам эгерде бир инсан өлсө, кабырга апарып койгондон кийин, жанындагы шериктери кабырга апарган адамдар коюп кеткенден кийин, баягы адам, мүрзөдө яткан адам, ошол коюп кетип бараткан адамдардын бут кийимдеринин кычыр-кучыр этип кетип баратканын угуп турат дейт. Мына ошол кезде эле, улар али узай элек кезде эле, атаху малакан, эки периште келет дагы, фаюқиданихи, баягы адамды отургузат дейт. Анан ошол отургузат дегенде, демек адам баласы өлгөндөн кийин, кайра көргө койгондон кийин, азыр ушул тапта биз кандай бүт баарын сезип отурсак, ошондой кайра жан салынат.
кайра жаныбыз салынат дагы баягы нерсени сезебиз. Алымдар ошону айтат да. Сабит аль-Бунани деген алым болгон. Бул табииндерден болгон. Азирети Анас ибн Маликтин колуна өткөн да. Анан Сабит аль-Бунани бул табииндерден болгондагы ушинтип дуа кылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ал-анбия ахяун фи кубурихим юсаллун. Пайгамбарлар тирүү, алар мүрзөлөрүндө намаз окуп турушат деген хадис бар. Бул дүйнөдө намаз окуу бул таклиф. Таклиф дегендин мааниси намаз окусаң сооп аласың, ибадат кылсаң сооп аласың, нафил намаздарды окусаң сооп аласың, фарз намазды окуш бул парз болуп эсептелет. Ал эми кабырда бул намаз окуш фарз эмес. Бирок ошондой болсо дагы булар таклиф эмес аларга. Аларда сооп, амал сооп, адам бул дүйнөдөн жан тапшыргандан амал сооп дептер бүттү. Бирок ал ошондой таква адамдардын, пайгамбарлардын ошондой мүрзөдө ошол кезде да Кудайга кулчулук кылып туруусу хадистерде келет экен да, субханалла. Бул Алланын рахматы, Аллага ушунчалык өзүнүн колдугун эметкен адамдар, инсандар. Кыскасы пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, пайгамбарлар тирүү, алар кабырларында намаз окуп турат деди. Демек, эгерде ушул хадиске таяна турган болчу болсок, ошондой болгон экен. Бул Сабит аль-Бунанидин окуясы ушундай да. Сабит аль-Бунани чоң аалым киши болгон. Табииндерден болгондагы бул бир күнү өлөт. Сабит аль-Бунани каза болгондо өлөт. Каза болгондо буну мүрзөгө алышат. Анан мүрзөгө апарып койгондо, коюп атканда, кирпич коюп атканда бир кирпич ичине тоголонуп кетет. Ал үстүн жаап бүтө элек кирпичин коюп атканда, анан эки адам коюп атканда кирпичти алайын деп эле кайра башын неметсе, баягы Сабит аль-Бунани туруп намаз окуп аткандыгын көрөт. Уже мүрзөдө көрдүн эсиги али жабылып бүтө элек, тиги уже кыбланы карап намаз окуп баштап калган. Баягы адамдар таң калат. Субханалла. Анан ошомойдон унчукпайт, эми өлгөнүнүн өкүмү өлгөн да. Болду. Эмени коёт дагы, кирпичин коёт дагы, көрдү жабат. Анан үйүнө келип, үйүндөгүлөргө айтат экен. Бул Сабит аль-Бунани табииндерден болгон. Бул жомок эмес, бир окуя, риваяттар бар. Анан ошон Сабит аль-Бунанин үй бүлөсүнө, бала чакасына барып айтат экен. Ошентсе бул кандай болду десе, пайгамбарыбыздын ушул хадисин укканда, пайгамбарлар тирүү, алар мүрзөдө намаз окуп турат деген хадисин укканда, эй Аллахым, эгерде таква, Алланын таква кулдарынан ошондойлор болчу болсо, мени ошондойлордон кылчы деп дайыма дуа кылар эле деген экен да. Демек, бул кабыр жашоосу, мүрзөдөгү жашоо, мүрзөдөгү жаткан адамдардын аларга сурактын болуусу, ал жерде ыймансыз же күнөөкөр инсан болсо Алланын азаптын болуусу, бул биз буга ишенебиз. Бирок биз ал кабыр өлгөндөн кийинки жашоону бул дүйнөнүн стандарты менен карабашыбыз керек. Бул дүйнөнүн өзүнүн законунун стандарты, мыйзам, мерчемдери бар. Ал эми өлгөндөн кийинки жашоонун ал жакта барзах ааламынын өзүнүн дагы мыйзам, ченемдери, өзүнүн мерчемдери бар да. Биздин акылыбыз жетпеген, бир Аллага маалым болгон, анан алда билдирген гана кээ бир периштелер, мүмкүн кээ бир аалым уламалар гана билдирген бир жактары болушу мүмкүн. Болбосо бир гана Аллага маалым болот. Ал жакты биз Куран хадистин негизинде пайгамбарыбыз баяндаган үчүн, кабырдан кийин өлгөндөн кийин кабырда сурак болорун биз эч кимибиз билбейт элек. Пайгамбарыбыз хадисте айткандыгы үчүн биз ишенип отурабыз. Анткени биз момун мусулмандар кайыпка ишенебиз. Пайгамбарыбыз кайыптан кабар берет. Ошол пайгамбарыбыздын кайыптан кабар берүү өзү хабар садык экиге бөлүнөт бизде. Хабар садык деген түшүнүк бар. Хабар садык деген жеткен чын информация, чын маалымат экиге бөлүнөт. Биринчиси, көпчүлүк адамдар айтса, мисалы үчүн көпчүлүк адам азыр бир жаңылыкты айтса, биз баарыбыз ишенебиз, ошол иш болуп атат экен деп. Ошонун катарында эле чын кабардын катарын толуктаган бул чыныгы пайгамбардын сөзү. Бейишти эч ким көргөн эмес, аршты эч ким көргөн эмес, курсини эч ким көргөн эмес, тозокто эч ким көргөн эмес, хур айындарды эч ким көргөн эмес. Бирок пайгамбарыбыз хадисте айтты, биз көрбөсөк да ишенебиз. Анткени неге дегенде пайгамбарыбыз калп айтышы мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жерде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтып атат, адам өлгөндөн кийин кабырга койгондо, адамдар кетип баратканда, көрдөгү адам алардын буттарынын шалпак-шулпак этип басып баратканын угуп турат дейт. Мына ошол кезде атаху малакан, эки периште келет. Бул периштени билесиздер, Мункар, Накир периштелери. Мункар деген сөз деле. Мункар деген сөз мындай. Накир деген экөө тең эле бир эле маани берет мындай. Орусча айтканда
өтө коркунучтуу, мындай страшный деген маани. Өзү мункар деген ушундай да, мункар деген мындай жагымсыз деген мааниси бар да. Демек бул ушундай адам көргөндө чоочуй турган, адамдын үрөйүн учура турган, адамды бир селт эттире түшө тургандай деңгээлде бир өң кейип бар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте алар капкара, көздөрү көк-көмөк деген. Ошон үчүн адам көргөндө аны чоочуйт экен. Ошон үчүн аларга мункар накир деп ат берилгенин себеби ошондон. Мункар накир деген аттын өзү алардын ушунчалык адам көргөндө коркуп кете тургандыгынан кабар берген ат да. Коркунучтуу дегендей мааниде болуп калат. Атаху малакан, эки периште келет. Фаюқиданихи, баягы өлгөн адамды мүрзөдө отургузат. Эми карайлы, бул жерде эмне дептир? Бир риваятта, башка бир риваятта фаюжлисанихи дейт. Бир риваятта каадага отургузат дейт экен. А башка риваятта жөн эле отургузат дейт экен. Каадага эмес, мындай эле. Ва хуа аула, мындай эле отургузган жакшы дейт, өзү хадиске ошого таянсак болот. قيل يكشف الميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك дейт. Эми башка бул жерде кыскасы баягы эки периште келип адамды отургузат дагы фаякулани экөө суракты баштайт экен. Ма кунта тaqulu fi hada ar-rajuli li Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыз айтып, муногул адам туурасында эмне дейсиң деп пайгамбарыбызды көрсөтөт экен. Алымдар эчтеке дей алган эмес, пайгамбарыбыздын сүрөтүн көрсөтөбү же башка менен көрсөтөбү, эмне менен көрсөтөт, аны эч ким айта албайт, бирок иши кылып пайгамбарыбызга ишарат кылып, муногул адам туурасында эмне дейсиң дейт экен. Кээ бир алымдар айткандар болгон экен, пайгамбарыбызды көзүндө көрсөтүлөт дейт экен. Демек пайгамбарыбызды көргөндө мусулман адам болсо, Кудайдан корккон адам болсо, ал адам айтат экен: "Ашхаду аннаху абдуллахи ва расулуху", күбөлүк беремин, бул Алланын кулу жана Алланын пайгамбары дейт экен. Фаюқал лаху, ошентип жооп бергенде пайгамбарды тааныганда, фаюқалу лаху, ал адамга, көрдөгү адамга айтылат экен: "Унзур ила мақадика минан нар", сен тозоктогу жайыңды кара деп тозоктогу жайын көрсөтөт экен. Код абдалака Аллаху бихи мақадан минал жанна, Алла таала ушул тозоктогу жайыңды мына бейиштен момдай жайга алмаштырып койду дейт экен. Фаярахума жамиан, экөөсүн тең көрөт дейт. Бул хадис Сахихул Бухари менен Сахих Муслимде келип аткан хадис экен. Демек көрдө адам киргенде, жооп бергенде мусулман адамга кабыр тозоктогу жайында көрсөтөт экен, бейиштеги жайында көрсөтөт экен. Сен Аллага ыйман келтирдиң, ошон үчүн муногул тозоктогу азаптан кутулдуң, мына муногул сенин бейиштеги жайың деп туруп, тозоктогу абалында көрсөтүп, анан бейиштеги абалын көрсөтүп коет экен. Аммал мунафиқ вал кафир, ал эми кимде ким мунафык болсо, же капыр болсо, фаюқал лаху, ал адамга мынтип айтылат дейт: "Ма кунта тaqulu fi hada ar-rajul", мына муногул киши туурасында эмне дейсиң дейт. Фаяқул, баягы адам айтат экен: "Ла адри, билбейм. Кунту акулу ма якулу нас", адамдар айткан нерсени айтып жүргөм, билбейт экенмин дейт экен. Эгерде мунафык болсо жооп бере албайт да. Бул көрдө жооп берүү деле сенин ыкласыңа жараша болот, сенин ыйманыңа жараша болот. Сен эгерде чындап, чын дилден астейдил Аллага ишенсең, Алладан сага тавфик болот, Алла таала жооп берүүгө сага мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сен бул дүйнөдө өзүңдү алдап, элди алдап, Кудайды алдап жүрсөң, пайгамбарды алдайм деген оюң болсо, ал жерде алдай албайсың, жооп бере албайсың. Бул ошол болот. Мунафыктар ушундай болот дейт. Фаюқалан, айтат экен: "Ла дарайта ва ла талайта", сен эч нерсени түшүнбөпсүң, эч нерсени окубапсың, билбепсиң дейт экен дагы. Ваюлдурабу биматарика мин хадид дорба, анан ушундай баягы барскандар менен, темир барскан менен аны ушундай бир чабат дейт. Урганда фаясиху сайхатан ясмауха ман ялихи гайра сакалайн, анын кыйкырган ачык үнүн не дейт? Ман ялихи, ошол тегеректегилердин бүт бардыгы анын кыйкырган ачуу үнүн угат дейт. Гайра сакалайн, бир гана сакалайндан башкалар. Сакалайн дегени бул инсандар менен жиндер. Инсандар менен жиндерден башка ошол тегеректе жүргөн жан жаныбардын бардыгы не кылат дейт? Бул адамдын кыйкырган ачуу үнүн угат дейт. Ал жерде кимдер болсо, ошол жердеги жан жаныбарлар, ошол жерде жүргөн периштелер да угушу мүмкүн дейт. Андан кийин, демек, андан кийинки хадисте ан Абдуллах ибн Умар радияллаху анхума аннаху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli al-jannati fa min ahli al-janna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Fa yaqulu hada maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawm al-qiyamati." Башка дагы бир хадисте айтат: "Эгерде силердин бирөөңөр каза болсоңор, ал адамга, каза болгон адамга
көрдөгү бара турган жайы көрсөтүлүп турат дейт акыреттеги. Бил гадати вал аши, эртең менен кечкисин деп атат бул жерде хадисте. Эгерде бейиш эли болсо, бейиш элинен экендиги, эгерде тозок эли болсо, тозок элинен экендиги кабар айтылып турат дейт. Файқаулу хада мақадука, бул сенин бара турган жайың деп, ошо кыяматка жер ошондой эртели кеч, эртең менен бир, кечинде бир эмне эскертүү болуп сенин тозоктогу жайың деп эскертилип турат дейт. Keyinki hadiste ana Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ayşe nebizden anna yahudiyeten dakhalat aleyha. Demek bul hadislerдің бардығында hadisler ушундай. Hadislerде кейде ушул кабыр азабы туурасында 100 hadis болсо 100 hadisти катары менен келтирет да. Бул жерде ушунча hadis азыр эртеден бери 5-6 hadisти окудук. Демек бунун бардыгы эмнени туюнтат? Кабыр азабынын чын экендиги. Кээ бир баптар бар, ал бапта бир эле hadis келет. Болду, бир hadis менен түгөлөт. Демек муну бул жерде ушунчалык hadistин көп айтылгандыгы, демек буну чаныш мүмкүн эмес. Ушунча hadis туккандан кийин ишенбей турган болчу болсо, анда аладан билбейбиз. Демек пайгамбарыбыздын hadisтеринде бул жерде кийин hadisте Айша небизден айтат. Анна яхудиятан дахалат алейха. Айша небизге бир күнү бир яхуди динин карманган бир аял кириптир жанына. Фадакарат азабал кабр. Анан Айша небиз менен сүйлөшүп калып, коңшу болгон окшойт яхудилер. Башка динди карманган, яхуди динин карманган аял Айша небиз менен сүйлөшүп отуруп калып, айтат экен, кабыр азабы бар дейт экен. Демек, яхудилерде дагы, алардын китебинде дагы дейт, ошол кабыр азабы туурасында айтылган. Ошон үчүн тигиле аял кабар болгон дейт да. Же болбосо өзү алардын шариятын билген аял болгон, же болбосо ошол яхуди дининдеги молдолордун, алардын молдолорунун айтып жүргөнүн уккандыгы үчүн Айша небизге айтып атат дейт да. Анса Айша небиз айтыптыр: "А'адакиллаху мин азабил кабр." Айша небиз бай аялга айтат экен да, Алла сени ошол тозок отунан сактасын, ошол кабыр азабынан сактасын дейт экен. Айша небизге айтат экен, дагы кабыр азабы бар, ошо кабыр азабынан Кудай сени сактасын деп яхуди Айша небизге, яхуди аял Айша небизге айтат экен. Анан Айша небиз таң калып, анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан сураптыр: "Я Расулалла, кабыр азабы деген барбы?" Десе, фақала наам, ооба дептир. Адабул кабри хаккун дептир. Кабыр азабы хак деп. Өзү кызык. Бизде өлгөндө адамдарды табытка салабыз, өлгөн адамды салган картинканы биз табыт дейбиз. Биз кыргызда табыт деп коебуз да. Бул табыт каяктан келип чыккан? Исламдын башында Айша небиз, Фатима небиз. Исламдын башында билесиздер, мусулмандар 2 жолу Хабашистанга хижрат кылган. 2 жолу Хабашистан деген ошо азыркы Эфиопия болуп калат. Ошо Эфиопияга 2 жолу хижрат кылган. Анан 2 жолу келген. Биринчи жолу хижрат кылганда кайра кабар жеткен. Мусулмандарга жыргалчылык болуп тур, жеңилчилик болуп тур, бара берсек болот экен деп анан кайра келген. Келгенде дагы эле мусулмандар эсилип аткан болгон. Анан кайра экинчи рет дагы кээ бир сахабалар болгон, 2 хижратты тең кылган. 2 жолку тең Умму Салама менен Абу Салама ошондой болгон. 2 жолу тең Хабашистанга барып кайра кайтып келген да. Кыскасы, бул табыттын тарыхына келсек, өлгөн адамды салган табыт. Бул Фатима энебизден калган бидат болуп эсептелет да. Анткени неге дегенде, Фатима энебиз бир күн аялдар менен сүйлөшүп отурса, ошол Хабашистанга хижрат кылып келген аялдар болгон. Ошол аялдардын бирөөсү айтат экен да, Хабашистанда көрдүк, аялдар өлгөндө аялдарды табытка салат экен. Табытка салып, ушундай атайын тактайдан жасайт экен. Же болбосо жанагынтип курман немелерин мындай корзинка сыяктуу кылып салат экен дагы. Анан ошол табытка салып, анан мүрзөгө экен дегенде, Фатима энебиз ошону угуп айткан экен: "Эгерде мен өлсөм, мага ошондой кылгыла" деген. Эмнеге дегенде, ага жери мусулмандарда эркекти деле аялды деле койгондо кадимки жана ак чүпүрөккө ороп эле ошон бойдон эле көтөрүп алып коет экен да. Анан аялдар бир аз тартынат экен. Эркектерге айта албаган эми өлгөндөн кийин эле ак чүпүрөк ороп эле ошол бойдон көргө апарып коюп атса, баягы дене мүчөсү, аркы беркиси билинип калабы деп аялдар баягы неудобный болот экен. Анан ошондо Фатима энебиз айткан экен: "Бул нерсе аябай жакшы нерсе экен.
мен өлгөндө ушундай кылып жасайсыңар деп осуят кылган экен Фатима энебиз. Ошентип Фатима энебиздин осуяты менен ошол Хабашистандагы ошо аякта христиан динин тутунган ошол Хабашистандагы христиан динин тутунган адамдардан ошол үлгүсүн алып, мындайча айтканда, анан биринчи табытка аял кишилерден салынган Фатима энебиз болгон. Анткени неге дегенде табытка салганда аялдын дене мүчөсү жакшы билинбейт экен, үстүн жаап койсо аял билинбейт экен, жакшы болот экен деп ошенткөн экен да. Демек аалымдар ошону айтат да, демек бул табыт деген маселе биринчи мусулмандарда болгон эмес, бул биринчи ошентип Фатима энебиздин киргизген немеси. Бирок сахабалардын баардыгы муну жакшы тапкан, рас көргөн. Ошон үчүн бизде адам өлгөндө ошондой кылабыз. Эркектер өлгөндө, эркектер каза болсо баарынын эле үстүн жабабыз дагы, өзгөчө мүрзөгө апарып коюп атканда эркек кишинин үстү ачык эле болот, ак кепин менен ошо моюндан эле киргизебиз да. Аял киши болгондо үстүн бир чүпүрөк менен жаап турабыз. Неге дегенде аял кишинин бир дене мүчөсүнө өлгөн болсо дагы кээ бир эркектердин көзү түшүп калбасын деп баягы парда тартып турганыбыздын себеби ошондо. Мына ошондо Фатима энебиз себеп болуп, мусулмандарда биринчи табыт болгон. Ошондон кийин барып мусулмандар табыт менен көтөрүлүп, анан кийин аялы да, эркеки да ошол табытка салынып, анан мүзөгө ташып калганын себеби ошондон. Демек Фатима энебизден калган бидат дейбизби, же сүннөт дейбизби, Фатима энебиз себепчи болгон. Демек бул жакшы бидат, же болбосо Фатима энебизден калган сүннөт десек да болот. Мына ушундай болду. Демек кабыр азабын сурады баягы аял, пайгамбар Айша энебиз баягы яхуди аялдан угуп алып таң калып келип пайгамбардан сурады эле. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан сурады. Кабыр азабы барбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Наам, адабул кабри хаккун." Ооба, кабыр азабы бул чындык деди. Кабырда азап болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи Айша радhiyallahu анха, Айша энебиз айтат: "Фама раайту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ба'ду." Ошол суроону сураганда мен эч качан пайгамбарды көрбөдүм. Качан намаз окуса, илля тааввада биллахи мин азабил кабр. Дайыма намаз окуп бүткөндөн кийин кабыр азабынан. Аллахумма инна наузу бика мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин фитнати масихид даджал деп намаздан кийин окулчу дуа бар го. Пайгамбарыбызды мен ушул окуядан кийин дайыма качан намаз окубасын, намаздын аркасынан ушул дуаны кылганын көрдүм деп Айша энебиз айтып атты. Ошондуктан намаздын аркасынан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол дуаны көп кылган экен да. Аллахумма инна наузу бика мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнати масихид даджал деп дуа кылган. Muttafaqun alayhi дейт. Демек бул дагы хадис ошо muttafaqun alayhi болгон хадистерден экен. Демек даражасы күчтүү хадистер. Ан Зайд ибн Сабит радhiyallahu анху قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه بغلته. Biz Bani Najjar urusunun kurma bağının janында элек. Kurma bактарды илгери ар бир уруу же ар бир тукум өзүнүн kurma багы болот экен дагы, сыртынан баягы азыркы биз тиги эме менен курчап, дарбаза менен курчап койгондой өздөрүнүн курчап коет экен, дуал согупчу. Айылда сары дуал менен эле согуп курчап коебуз го. Хайтта ошо сары дуалды айтат да. Ошентип Бани Наджардын курма багынын жанында турат элек, сары дуал урулган эле дейт. Ала баглатнаху, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам качыр минген. Субханалла, карасаңыздар, бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жөнөкөйлүгү. Азыр кээ бир адамдар мисалы үчүн ат мин десе, ат мингенде ат жаныбар Алла таала ушундай кылып жаратып коюптур. Жакшы ат болсо ал адамды көркүнө чыгарат. Ат мингенде адамдын текеберлиги күчөйт, минтип калат. Эшек минсе, анча-мынча тааныштары көрсө мындай башын эметип тааныбаса экен деп эшекти тыбылдатып бастырган бойдон өтүп кетет да. Эмнеге дегенде адамдагы текеберлик болчу. Анткени адамда ушунчалык текеберлик бар, эшек мингенден уяласың. Мына бала кезде баардыгыбыз эле эшек минип чоңойгонбуз. Бирок жаныңдан бирөө келатса, классташ өзгөчө классташкычтары келатса, минтип таанылбай наркы көчөгө, ортоңку көчөгө салып качып кетесиң. Неге дегенде кыздарыңдын, классташ кыздардын көзүнчө же айылдагы кыз келиндердин көзүнчө эшек мингенден уяласың. Анткени намыс да. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошол макамда туруп, пайгамбар болуп туруп, эшек мингенден, качыр мингенден уялган эмес экен да. Азыр деле ошондой. Азыр деле Бишкектин көчөсүндө бир жөнөкөй тырылдаган бир машинени колуңа алып, күлүчү кармап давай айда десе, кээбилер лучше маршрутка менен кетем деши мүмкүн да. Анткени неге? Анткени текеберлик. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кичпейилдиктин ушундай бир төөт чокусуна чыккан бир инсан болгон, ушунчалык деңгээлде пайгамбар болуп туруп,
Ал эшекке качырга мингенден тартынган эмес, намыстанган эмес, уялган эмес. Жупунулугу, жөнөкөйлүгү ушундай болгон. Субханалла. Пайгамбарыбыз алейхиссалам качыр бар эле дейт. Качыр минип турат эле. Качырды билесиздер. Качыр бул эшек менен аттын ортосундагы жаныбар. Ва нахну мааху, биз пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын жанында турат элек дейт. Идхадат бихи факадат тулқи. Кокустан эле баягы качыры үркүп кетти дагы, пайгамбарыбыз үстүнөн кулап кете жаздады дейт. Качыры үркүп кетти, пайгамбарыбыз кулап кете жаздады. Вайда акбурун ситтатна хамса. Көрсө ал жерде мүрзө бар экен дейт. Ошол баа дубалдын жанында качырдын үрккөнүнүн себеби көрсө ал жерде 5-6 мүрзө бар экен дейт. Адамдар коюлган жер экен да. Факола пайгамбар саллаллаху көрсө баягы качыр ошол мүрзөдөн үркүптүр. Демек мүрзөдө азап болуп атат да. Азапты тигил уккан, сезген, алардын кыйкырык өкүрүгүн сезген. Анан баягы качыр үрккөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи сурады: "Ман я'рифу асхаба хадихил акбур?" Бул жердеги мүрзөдөгү кимдер жатканын ким билет? Кимдердин мүрзөсү деп сурады. Кала рожулун, бир адам айтты сахабалардан: "Ана, мен билемин" деди. Кал мата мату, булар качан өлгөн деп сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кала фи ширк, булар исламга жер өлгөн, исламга жерки кезде, ширк кезде, мушрик кезде өлгөн адамдар деди. Факал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна хадихил умма тубтала фи кубуриха." Азыр мүрзөдө буларга азап болуп атат, бале болуп атат деди. Фалаула алла тадафану ладаутуллаха ан юсмиакум мин азабил кабри аллади асмау минху. Эгерде силер өлгөндөн кийин мени көмбөгүлө деп осуят жазбай турган болгонуңарда, мен силерге азыр кабырдагы азаптын кандай болорун, кабырдагы азамдардын мен угуп турган, алардын азаптагы угуп турган үнүн силерге угузат элем деди. Демек пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ошол жерде кабырда жаткан адамдардын азаптагы кыйкырган үнүн, добушун пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам уккан. Мен силерге азыр угузуп койсом деген, силер анда ушундай кабыр азабы эгерде ушундай боло турган болчу болсо, осуят жазмаксыңар деген, мен өлгөндө мени көмбө. Асып коесуңбу, тамдын башына илип коесуңбу, же башка жака менен иши кылып көмбө, же өрттөйсүңбү, же башка кыласың. Демек кабыр азабынын ушунчалык деңгээлде бар экендиги, чын экендиги, кабыр азабынын ушунчалык коркунучтуу экендиги туурасында баян болуп атат да бул хадистерде. Сумма акбала алейна биважихи. Кийин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бизге карады. Факала, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Таавваду биллахи мин азабин нар." Алла Тааладан тозок азабынан сактоо сурагыла. Калу, сахабалар айтты: "Науду биллахи мин азабин нар." Биз Алладан сактоо тилейбиз. Аллахым бизди тозок азабынан сактасын деди. Кийин экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Таавваду биллахи мин азабил кабр." Алла Тааладан көр азабынан сактоо сурагыла деди. Калу, сахабалар айтты: "Науду биллахи мин азабил кабр." Биз Алла Тааладан көр азабынан сактоо сурайбыз деди. Кал: "Тааввазу биллахи минал фитани ма захара минха ва ма батан." Көрүнгөн да, билинген да, билинбеген да ар кандай фитналардан, азгырыктардан, ал кандай жаңжалдардан, кириптер болуп калуудан Алладан сактоо сурагыла деди. Сахабалар айтышты: "Биз Алладан ошо сактоо сурайбыз, ошо фитнанын ачыгынан дагы, көрүнөсүнөн дагы, жашыруунан дагы Алла Таалам бизди сактасын" деп сахабалар ошол жерден дуа кылышты. Кал: "Таавваду биллахи мин фитнати даджал." Анан акыркысында 4-сүндө айтты пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Даджалдын азгырыгынан сактоо сурайбыз" деп дуа кылгыла деди. Сахабалар айтты: "Эй Аллахым, бизди даджалдын фитнасынан, азгырыгынан өзүң сактай көр" деди. Бул жерде даджалды эмнеге айтты десе, анткени даджал алардын учурунда чыгып калган жери жок, бирок даджалдын зыянынын ушунчалык деңгээлде коркунучтуу экендигинен ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам эгерде сактоо сурай турган болчу болсоң, күнүгө ушул 4 нерседен сактоо сура. Тозок азабынан сактоо сура, көр азабынан сактоо сура, бул дүйнөдөгү болуп аткан ар кандай фитналардан, билинген, билинбеген, ашкере, жашыруун фитналарга аралашып калуудан сактоо сура, анан кийин даджалдын азгырыгынан сактоо сура деп пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне кылды, эскертти. Кийинки хадисте Hazreti Abu Hurayradan ekan, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ида уqbirал майиту атаху малакани асвадан азрaqan, yuqalu li ahadihimал мункар ва лил ахарин накир." Демек, адам баласы кабырга берилгенден кийин, мүрзөгө берилгенден кийин
эки периште келет. Жана жерде жөн эле эки периште деп койдур. Бул жерде эми асвадан экөө капкара, жүздөрү капкара, азракан деген ошол көздөрү көп көмөк. Бирин мункар дейбиз, экинчисин накир дейбиз деди. Фаякулан экөө келип айтат экен: "Ма кунта тaqulu fi hada ar-rajul?" Мына муногул инсан туурасында эмне дейсиң деп пайгамбарды көрсөтөт. Фаякул имандуу адам болсо айтат: "Хуа абдуллахи ва расулуху. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху" деп жооп берет экен да. Фаякулан анса бая эки периште айтат экен: "Код кунна на'лам аннака тaqulu hada." Анса айтат экен эки периште: "Биз сенин ушинтип жооп берериңди билгенбиз" дейт экен. Сумма юфсаху лаху фи qabриhi 70 зираан фи 70. Кийин ал адамдын мүрзөсү мындай 70, мындай 70ке керилет дейт, кеңейтилет дейт. Демек биз өлүктү койгондо узуну 2 метр, туурасы 1 метр болгон эле жерге коебуз. Бирок ал мүрзөдө жаткан адам үчүн Алла Таала ошондой, Алланын кудурети ошо көрдө мүрзөдө жаткан адамдардын анын амалына жараша, эгерде бул дүйнөдө ошентип жанантип пайгамбарды көрсөткөндө жооп берип пайгамбарга махабат кылып өткөн адам болсо, ал адамдын мүрзөсүн мындай 70 метр, мындай 70 зираага кеңейтилет экен да. Демек ал тар жерде эмес, ал кенен жерде, анан ушундай баягы бейиште жаткандай башка бир хадистерде келет. Мен ал адамдар ушу көрдө эле алардын бейиши башталат. Көрдө эле алардын уже жыргалы башталат. Рахат көрүп жатат алар көрдө. Демек мүрзөсү 70ке 70 кеңейтилет дейт. Сумма юқалу лаху, кийин ал адамга айтылат экен: "Нам, уктай бер" дейт экен. Фаякулу арджу иля ахли фа ухбирахум. Ансе баягы адам айтат экен. Өлүк айтат экен, өлгөн адам: "Мен кайра кайтып барып жакындарыма айтайын ушул нерсенин бар экендигин." Мүрзөдөгү адам айтат экен: "Мен кайра кайтайынчы дүйнөгө. Мен жакындарыма айтайын ушул нерсенин бар экенин" дейт экен. Фаякулан, ансалар каякта? Өлгөндөн кайра тирилүү жок да. Фаякулан, ансе экөө жооп берет экен: "Нам кана уматил арус аллази ла юqidуху илля хаббу ахлихи илейхи." Сен бир жаңы үйлөнгөн жигит сымал уктай бер. Жаңы үйлөнгөн жигитти жанындагы ошол сүйгөнү гана, жаңы үйлөнгөн келинчеги гана ойготушу мүмкүн. Ошондой болуп бир жакшы бир, эч бир кыжалат болбостон көңүлү ток эс алып уктай бер дейт экен. Хатта ябасахуллаху мин малжаи залик. Ошентип Алла Таала ошол баягы жаткан жеринен кыяматта тургузганга жери менен ушундай абалда болот деп атат. Демек бул ыймандуу адамдын көрдөгү көрө турган жыргалы. Алла Таала жананчалык мүрзөсүн керип коет экен. Биз үчүн ал 2 метр жер болушу мүмкүн, бирок ал тиги дүйнөнүн стандарты менен караганда ал жерде ал уже башкача, ал уже ошол анын уже бейиши башталган да. Ва ин кана мунафикан, эгерде мунафык боло турган болчу болсо, qol sami'tu an-nasa yaquluna qawlan fa qultu mislahu. Мунафыктар болсо айтат экен: "Билбейм. Адамдар ушу айтып жүргөн ошолорго окшоп туура койдум эле, билбейт экем" дейт экен. Пайгамбарды көрсөтсө тааныбайт да. Фаякулан, ансе эки периште айтат экен: "Qad kunna na'lamu annaka taqulu zalik." Сенин ушинтип айтарыңды биз билгенбиз. Жерге буйрук берет экен. Файqal lil ard, жерге буйрук берилет экен. Iltaimi alayhi, аны сык дейт экен. Жер анан баягыны сыгат экен. Фаталтаиму alayhi fataqtalu adla'uhu, жер ушундай аны кысканда, сыкканда анын баягы эмелери, кабыргалары бирине бири аралашып, кабыргасына батай түшөт дейт. Фала юзалу фиha mu'azzaban, ошентип кабырдандан азап үзүлбөй азап боло берет. Хатта ябасахуллаху мин жимаджаи жалик, ошентип ал жаткан жеринен кыяматта тирилип турганга жери кабырда мына ошондой азаптын боло берет экендиги бул жерде айтылып жатат. Keyinki hadiste Anil Bara ibn Azib radıyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal يأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام. Başka da bir hadiste perişteler gelip oturguzat. Rabbin kim deyt? Rabbim Allah deyt. Dinin kaysı deyt? Dinim İslam deyip cevap veret. Ana munogul adam turasında emne deysin sileri gelgen paygambar turasında degende aytat eken al Allah'ın Rasulü deyip cevap veretken sallallahu aleyhi ve sellem. Ansa aytat eken sen bunu kayaktan bildin degende vay adam aytat eken başka bir rivayetlerde geliyor hadislerde. Qara'tu kitaballah, Allah'ın kitabını okudum. Ve amentu bihi, ağa iman geltirdim. Ve saddaqtu, jana oşonu çın yüreğimden işenip tasdiqladım deydi eken.
Мына бул дагы болсо, мына бул аяттын жандырмагы дейт. Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит деп жана башында айткандай, Ибрахим сүрөсүнүн 27-аятындагы айтылган нерсенин тафсири мына ошол дейт да. Фаюнади мунадин минас саманса айтат, үшүнтүп жооп бергенде асмандан бир периште жар салат экен. Асмандан бир фаюнади мунади минас сама, асмандан бир үн келет дейт. Ансадака абди, менин кулум туура айтты, рас айтты деп. Фафришуху минал джаннати ва албисуху минал джанна, ал адамга бейиштен төшөк төшөгүлө, ва албисуху минал джанна, бейиштен кийим кийгизгиле, вафтаху лаху бабан илал джанна, бейишке эшик ачып койгула дейт экен. Фаюфтаху, анан бейишти көздөй эшик ачылып коет. Кол фаятихи мин раухиха ва тибиха, хадисте айттым не деди? Ал адамга бейиштин рахаты, бейиштин шамалы, бейиштин жыттары мүрзөсүнө келип турат деди. Уюфсаху лаху фиха мадда басарихи, баягы мүрзөдө яткан адамдын көзүнүн нуру, бир көз назар салганда тоонун чокусуна көзүң жетсе, ошондой адамдын басары, адамдын көзү жеткен, көз нуру жеткен жерге жерки каяка жери жеткен болсо, төрт тарабын ошондой жагын кеңейтип коет деп хадисте айтылып атат. Демек кыскасы, ыймандуу адамга бейиш мүрзөдө жыргалчылык бар экендиги бул хак. Ыймандуу, такыба адам болгон болсо, мунун хак экендигине ишенебиз. Албетте алардын башында эң биринчи сапта булар пайгамбарлар турат. Пайгамбарларга көрдө сурак болбойт. Мисалы, кээ бир алдынан айтышынча, пайгамбарларга көрдө азап болбойт. Бул капырларга, анан күнөөкөр мусулмандарга болушу мүмкүн. Такыба мусулмандарга эч болбошу мүмкүн. Алар киргенде эле ошентип жанага жооп берип, Алланын жардамы менен жыргалчылыкта болушу мүмкүн. Аммал кафиру фадакара маутаху قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك. Анан капырга келсек, ыймансыз адамдар ушундай калат дейт. Өлгөндөн кийин кайра юаду рухуху иля жасадихи, денесине руху кайра салынат дейт. Анан эки периште келет, отургузуп туруп айтат, бул ким дейт, Роббиң ким дегенде, алар айтат экен, ха ла адри дейт экен да. Билбеймин десе, алар айтат экен, диниң кайсы десе дагы айтат экен, ха билбейм дейт экен. Анда муногул силерге келген адам туурасында, пайгамбар туурасында билесиң десе айтат экен, жок билбейм дейт экен. Ансе асман тараптан бир үн чыгат экен, ан казаба, бул жалган айтты. Фа афришуху минан нар, тозоктон астына төшөк төшөгүлө. Ва албисуху минан нар, тозоктон кийим кийгизгиле. Вафтаху лаху бабан илан нар, тозокту көчтөй эшик ачып койгула деген үнү кылат экен да. Кол фаятихи мин харриха ва сумумиха, бул адамга тозоктун илеби, ысыгы келип турат, жана тозоктун уулары келип турат дейт. Ва юдайяку алейхи кабруху, ал адамдын кабыры ушунчалык кысылат, хатта тахталифа фи адлаху, кабыргасы бирине бири батып кетчүдөй болуп. Сумма юкайяду лаху аама асам, анан мындай капырларга, мындай ыймансыздарга не бир периште келеткен, азап периштеси. Көзү сокур, кулагы укпаган. Сен миң кыйкырасың, миң айкайлайсың, миң жан соогалайсың, сени былчылдатып азаптагандан азаптаган, кулак укпайт сени көргөнүн, сенин кыйналып атканын көрбөйт, мына ошондой азап болот экен. Мааху мирзаба мин хадид, лау дуриба биха джабал насара турабан, анын ушундай бир темирден болгон бир жандай барсканы бар дейт. Аны менен эгерде тоон урса, бир чоң тоон урса, тоо топурак айланып кала тургандай. Чоң бир барсканы менен келип турган согуп турат дейт. Фаядрибу биха дарбатан, аны келип ошол баягы эмен барскан менен бир сокконда, ясмауха ма байнал машриq вал магриб ила сакалайн, күн батыш күн чыгыштын ортосундагы бүтүндөй жан жаныбарлар анын кыйкырган үнүн угат дейт, бир гана инсан менен жиндер укпайт дейт. Фаясиру турабан, топурак айланып калат дейт урганда. Сумма юаду фихи рух, кайрага рух салынып, кайрадан үшүнтүп азап боло берет экендигин имам Ахмад риваят кылат экен да бул хадисти. Ва Абу Дауд дейт. وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. Hazreti Osman radıyallahu anhu kabırın janынан ötüp baratsa eyleyt eken, sakalı nımdalgança eyleyt eken. Faqila lahu, ağa bir günü surau boluptur, tazkurul cennet ve nar fela tabki. Ansa ayttir,
Сен кейде бейіш жөнінде сөз қыласың, илабайсың. Тозоқ жөнінде сөз қыласың, илабайсың. Анан қабырдың жанына келгенде илайсың ма деп сұрашыптыр Азирет Усмандан. Фақал, Азирет Усман айтып атат, инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам қал, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, иннал қабра аувалу манзилати мин маназил ахира, бұл қабыр мүрзө ақырет жайының ең бірінші жайы болып есептеледі. Фаин наджа минху фама ба'да айсару мин. Кимде-ким қабырдан құтылса, андан нарқысы жеңіл болады. Ваин лам янжу минху, егерде қабырдан құтылбай қалса, қабырдан тұтылса, фама ба'да ашадду минху, анда қабырдан нары көздөй оғош бетер қиындағандан қиындайды деп Азирет Усман радиаллаху анху жауап беріп атат. Қабыр ақырет жайлары десе, ақырет жайлары бұл мүрзө. Мүрзөдөн кейін арасат жайы бар дейді. Амалдар эметилгенде. Андан кейін уқуф махшар майданында таразаға, амалдар таразаға тартылғанда, сырат көпірөсінен өтүү, анан бейишке кирүү, тозокко кирүү, ушундай акырет жайлары бар дейт. Ошол акырет жайларынын эң биринчиси бул экен, бул бейиш кабыр болду. Wa qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Мен кандай жайды көрбөйүн, ошо мен көргөн жайлардын эң коркунучтуусу бул кабыр эле деди. Демек Азирет Усман ушул сөздү айтып туруп не деди? Ошондуктан мен кабырды көргөндө ыйлайм деди. Мен бейишти эстегенде же тозокто эстегенде ыйлабайм. Бирок ошол кабырды эстегенде ыйлаганын себеби ушул, кабырдан кутулса андан ары көздөй жеңилдейт. Эгерде кабырдан тутулуп калса, анда ал адамдын абалы нары көздөй оорлогондон оорлойт деди. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem idha faraga min dafn al-mayit waqafa alayhi فقال استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. Bizde talqin meselesi var. Talqinul mayit деп коет. Ошо өлгөн адамга мындайча айтканда талқин дегенде өлгөн адамга мындай айтып берип ал адамды багыттоо. Ошон үчүн бизде кээ бир жерлерде адамды койгондо кээ бир молдокелер калып ал жерде бир аз Куран окуйт эмеспи? Бул ошол талқинул майитке кирет. Кээ бир китептерде, кээ бир фикх китептерде келгендей, ушундай кылса жакшы болот дейт. Бул амалды мустахаб катары айтат. Ал жерде ошентип баягы мындай дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жерде ошого айтылып атат да, имам Абу Дауд риваят кылган хадискен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ида фарага мин дафнил майит, өлүктү көмүп бүткөндөн кийин вакафа алейхи, ошол жерде турат эле дейт бир аз. Фақал истагфиру ли ахикум, бир тууганыңарга истигфар айтып тургула. Сумма салу лаху биттасбит, эй Аллахым, анын ага бекемдик бере көр. Ал ушу суроону жеңил жооп берсин, периштелердин сурагына жеңил жооп берсин деп Кудайдан тилеп, бир тууганыңар үчүн астагфирулла, эй Аллахым, ушу баланчанын күнөөсүн кечир. Эй Аллахым, баланчанын сурагын жеңил кыл. Ушу периштелердин сурагына жооп берип кетсе экен деп, ошол жерде бир аз Кудайдан тилеп тургула. Фаиннахул ана юсал, анткени ага азыр сурак болуп атат деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат эле дейт да. Мына ушундан алат да, ошондуктан адам өлгөндөн кийин, адамды койгондон кийин шерле кетип калбастан, кээ бирлер калып ошол жерде ошол адам үчүн истигфар айтып, ошол адам үчүн Куран окуп, ал адамдын руху шарифине багыштаса, бул кайсы бир деңгээлде ага бир берген бир жардам болот. Бул талқинул майит болот. Ага билинбегени менен баягы Алланын изни менен баягы жардам болот экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кетип калбагыла. Бир тууганыңар үчүн истигфар тилегиле, Алладан таспит сурагыла. Таспит деген ошол периштенин суроосуна жооп беришине Кудайдан бир тавфик сурагыла. Кудайым жардам берсин. Күнөөкөр эмес эч ким жок. Бирок Кудай жардам бербей койсо, анда шоруң бүткөн ошол. Демек Кудайдан дуа кылабыз. Кудай Таала мүмкүн биздин дуабыздын берекеси менен ал адамга райым кылса, ал адам жооп берип кетсе, бир адам бактылуу болгон ошол. Кантип дуа кылабыз дегенде, саббатахуллаху бил каули сабит. Жана аятта келбеди, юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит дуня фил ахира деп. Ошондуктан Алладан ушинтип дуа кылат экенбиз. Саббатахуллаху бил каули сабит. Ey Allah'ım layım şu kavli sabitke bekem kıl. Kavli sabitke bekem kıl.
же болбосо ушул жанагы сурак болуп атканда ошол пайгамбарды таанып, пайгамбарым Расулулла Мухаммед алейхиссалату вассалам, жаратуучум Алла, диним ислам деп ушул жоопту жооп берип кетсе экен, эй Аллахым өзүң жардам бер деп Алладан дуа кылат экенбиз. Аллахумма саббитху бил каули сабит, эй Аллахым каули сабитке бекем кыл деп дуа кылат экенбиз. Охо калимату шахадати инда мункар ва накир. Бул каули сабит мункар накирде шахадат келимеси дейт. Сен бул дүйнөдө исламга кирүү үчүн ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулулла деп жүрөгүң менен ишенип, тилиң менен айтканда сен мусулман деп сага өкүм берилген болчу болсо, көрдө ушул 3 суроого жооп берсең, мункар накирдин сынагынан өтөт экенсиң. Ушул 3 суроого жооп бербесең, анда балеге калдың экен да. Ошондуктан мункар накир үчүн калимату шахада ошол 3 келимеге жооп берүү дейт. Диниң, Кудайың ким, Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким дегенге жооп берүү дейт. Аллах Таала баардыгыбыз ошол каули сабитке бекем кылсын иншалла. Кудайым өзү кабыр азабы, көр азабынан сактасын. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهاسه وتلدعه حتى يقوم الساعة. Hadiste geliptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytat: İmansız adamlarga kaburda 99 жылан азап чектирет, кыйнайт дейт. Аны оролуп алып чагат дейт кыяматка жери. 99 тиннин деди. Бул жерде тиннин дегенде бул тиннин деп жылаанга айтылат экен. Бирок жылаан болгондо мындай чоң жылаан болот экен дагы, анан уусу да ушунчалык башка жылаандардыкынан ачуу болот экен. Анан бул жерде айтпадыбы хадисте 99 деди. 99 деп эмнеге 99 айтты? Бул бир Аллага маалым дейт да. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, 99 ушундай бир чоң уусу өзгөчө болгон жылаандар келет экен, аны ороп алып туруп чагат дейт. Кыяматка жери көрдө ыймансыздарга мына ошондой азап болот деди. Лаванна тиннина минха нафаха бил арди ма анбата хадиран. Эгерде ошол жылаандын бирөөсү жер бетине үйлөй турган болчу болсо, жер бетинде эмне болмок дейт? Жашылча чөп чар өспөй калат, анын уусунун ушунчалык зыяндуулугунан дейт да. Бул хадисте раваху Дарими, рават Тирмизи нахваху, имам Тирмизи риваят кылган хадисте ушундай эле хадис келет экен, бирок ал жерде 99 деп айткан, ал хадисте 70 жылаан болот дейт экен ошондой. Демек бул кабырда бизге билинбейт. Бирок кабырда Кудайдын биз көрбөшүбүз да мүмкүн, биздин көзүбүзгө парда тартып коюшу да мүмкүн. Бирок кабырдагы адамга ошондой азап болот. Эгерде кабырда азап боло турган болчу болсо, аалымдар айтат, ит жеп кетсе дагы, куш жеп кетсе дагы, карышкыр, бөөрү, карышкыр жеп кетсе дагы, эмне жеп кетпесин, талап улап жеп кетсе дагы, эчтекеси калбай калса дагы, азап чеге турган болсо, Аллах Таала чектирип кое берет экен, Аллахнын кудурети. Аллах Таала өзү сактасын. Ан Жабирин радияллаху анху, ал айтат, Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен Саад ибн Муазга бардык дейт. Саад ибн Муаз хейна туфия, бул адам каза болгон кез эле. Демек Саад ибн Муаз каза болду, биз бардык дейт. Фаламма салла Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва вудиа фи кабрихи ва сувия алейхи. Анан Пайгамбар алейхиссалату вассалам ага барып жаназа окуду. Кабырына койдук. Үстүнө топурак тартылды. Саббаха Расулуллах. Пайгамбар ал жерден кетпей тасбих айтып туруп алды. Мүрзөдөн кеткен жок. Жанагы кабырдагы талкин. Бизде баягы билесиздер, бизде Кыргызда өлүп аткан адамдын ыйманын үйрү деп коет го. Адам өлөйүн деп атканда молдолор келип жанында отуруп, анан ыйманын үйрү, демек жанында отуруп, адам каза болуп жан таслим кылайын деп атканда, акырын ошол ооруп аткан жан таслим кыла турган адамга угулар угулуспас кылып, акырындан ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах айтып турабыз. Анткени жан тапшыруу ушунчалык, жан таслим кылуу, жан таслим деген жанды тапшыруу деген сөз. Бул жан таслим кылуу өтө оор болот экен. Жан тапшырып аткан адам баласы эч нерсени эсинен чыгып калышы мүмкүн экен. Ошондо тууган, Кудай бар.
сен Кудайды унутпа, келимеңди айтып кал деп, ага келимени айт эле айт деп кыйналган болбойт шариятта. Жөн гана ага угулар угулбас кылып, ал өз эстесин, ыймандуу адам өз эстейт, ал баягы ар кандай сакаратул маут дейт. Сакаратул маут дегенде өлүм учурундагы баягы жан чыгып бараткандагы адамдын жан ачыганы ушунчалык кыйналганда адам баласы бардык нерсени унутуп коет экен. Ошон үчүн жан таслим кылып аткан адам жанында турган адам акырын угулар угулбас кылып ла иляха иллалло, ла иляха иллалло деп айтып туруш керек. Анан ал адам эстеп кетип аны өзү айтат дейт да. Бирок сен айт деп өлүп аткан адамды антип биз кыйнаганга шарият жол бербейт. Буну бизде ошол молдолор ыйманын үйрүдү деп коет го. Ошол ыйман үйрү деген жанына келип, ошону неметип, анан кийин баягы адам жан таслим кылгандан кийин анын аркасынан баягы эгин таңып, анан көзүн жумдуруп, буту колдорун түздөп, мына ошолор баягы молдекелердин кылган иши болуп эсептелет да. Анан кийин көргө койгондон кийин, мүрзөгө койгондон кийин да кетип калбастан, ошол жерде мына жерде хадисти караңыздар, пайгамбар Саад ибн Муаз өлгөндө коюп бүткөндөн кийин, мүрзөнүн үстүн көмүп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам тасбих айтып, фасаббахна тауилан дейт. Өтө көпкө, узакка ал жерде тасбих айтып турдук дейт. Демек, көрдө процесс кетип атат. Сен көрдү койдуң, кирпичин койдуң, үстүнө топурагын тарттың, биздин жашообуз уланып атат. Бирок тигил адамдын бактылуу же бактысыз экендиги, мындан аркы о дүйнөдөгү түбөлүктүү бейиши тозогу чечилип аткан моменттер болуп атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды? Тасбих айтып көпкө турду. Биз да пайгамбардын жанында көпкө тасбих айтып турдук. Субханалла, субханалла деп. Сумма каббара, кийин пайгамбар такбир айтып баштады. Аллаху акбар деп баштады. Биз дагы такбир айттык. Анан пайгамбардан сурадык: "Ey Алланын элчиси, эмнеге тасбих айттыңыз субханалланы? Эмнеге такбир айттыңыз Аллаху акбар деп?" Кол, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Лакад тадаяка аля хадал абди салих кабруху." Бул Кудайдын таква кулун кабыры кысты деди. Хатта фарражахуллаху анху, ошентип биздин тасбих себептен анын кабыры бошотулду деди. Демек, Саад ибн Муаз сахаба. Имам Ахмад риваят кылган хадисте айтылып атат. Демек, Саад ибн Муаз сахаба. Пайгамбар алейхиссалату вассалам башка бир хадисинде айткан: "Ихтазза аршур рахман ли маути Саад ибн Муаз." Саад ибн Муаз өлгөндө аршы рахман титиреди деген. Алланын аршы титиреди деген. Демек, арш титиреди деген максат алдымдар айтат. Демек, асман толо периште да. Биринчи кабат асман толо периште, экинчи кабат асман, үчүнчү кабат асман, үйдөңкү аламдын бардыгы периштелер. Ал периштелерде тандоо ыктыяры жок. Периштелер жөн гана Алланын буйругун аткарат, ибадатын кылат. Бирок ошондо Саад ибн Муаз өлгөндө Алланын аршы титирет дегенде, ошо Алланын бир сүйүктүү бир кулу каза болуптур деп, ошол жакта периштелер дуу болгонунан кабар берет дейт да бул. Ошончолук деңгээлде периштелер Алланын бир досу бул дүйнөдөн өтүптүр деп, Алланын бир сүйгөн кулу бул дүйнөдөн өтүптүр деп, периштелер дуу болуп атат, бирок кабырда кабыр кысып атат. Эмнеге десе, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Истанзиху минал баул, фа инна аммата азабил кабр минху" дейт го. Силер кабыр азабынан сактангыла. Анткени кабыр азабынын көбү заарадан болот дейт. Анан аалымдар айтат экен, неге? Кээ бир аалымдар айтат экен, неге Саад ибн Муаз өзү сахаба болсо? Бул сахаба Саад ибн Муаз өлгөндө периштелер, мындайча айтканда, аза күткөндүгү айтылып атат да, периштелер кайгырганы айтылып атат. Ошондой деңгээлдеги адам болсо, бирок бул адамга кабыр кысып атат. Эмнеге мындай болду десе, анткени кабырда пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү эскерткен, заарадан этият болгула. Анткени көп кабыр азабынын көбү ошондон болот дейт. Аалымдар айтат да, эмнеге десе, адам баласы кээде ошондой экен, заара кылганда, тийгенден кийин көпчүлүк баягы эле салбайт дагы, шарт баягы шымды көтөрөт да кетип калат. Демек, баягы адамдын баягы немесинде сийдик каналда калып калган нерсе анан ич кийимге тамат. Анан кургап калат. Сен билбейсиң. Сен келип намаз окуйсуң. Сен дааратың жок. Ошол себептен кабыр азабына себеп болот дейт да. Ошондуктан шариятыбызда ошол истибра кылуу, ал деген сөз ошол баягы даарат сындыргандан кийин бир сыйра контрольный кылып,
Адам өзү мутаяккин болуш керек, анык ишениш керек. Сен заара кылып кеткенден кийин кайра аркасынан бир эки тамчы ич кийимге тамып калбаш керек. Ошону менен сен даарат алсаң, анда дааратың да жок эсепте болот. Эгерде сен даарат алганга жери тамып калса деле, ал адамдын заарасы бул оор нажас болуп эсептелет дагы. Эми ал баягы фик маселесинде эгерде баягы дирхам көлөмүнөн азыраак болсо ал кечиримдүү деп айтылат. Бирок ошондо дагы бул дайым ошондой нерсеге уланып кете турган болжосо, бул ибадаттын кабыл болушуна тоскоолдук берет. Анан деги эле заара өзү ошондой нерсеге себеп болот экен. Аалымдар айтат экен, демек Саад ибн Муаз бул сахаба. Бул бөлөк адамдардай жөнөкөй адам эмес. Бул жанагынтип заарасы тамып жүрүшү бул мүмкүн эмес. Демек бул анда эмне болду буга жанагынтип көр кысканга себеп болуп калышына десе, демек бул баягы төөнүн аттын заарасынан сактанбаган болушу мүмкүн. Ошон үчүн болушу мүмкүн деген бир божомолдорду айткан аалым уламалардын сөзү бар экен да. Ошон үчүн не только жөн эле өзүңдүн заараң эмес, өзүңдүн сийдигиң эмес, жада калса малдын, жан жаныбардын сийдигинен да оолак болуш керек. Ошол кийимдер болсо сөз жок, жууш керек, андай кийим менен намаз окубаш керек, тазаланып туруш керек. Анткени бул нерсе ошол кабыр азабын чегүүгө алып келчү себептердин бири ошол ушакчылык кылуу, чагымчылык кылуу, бирөөсү болсо ошол баягы заарадан сактанбай коюу, бул кабыр азабын алып келчү себептерден. An İbn Umar radıyallahu anhuma, Hazreti Abdullah ibn Umar'dan, Allah razı olsun ekosünün teң, Allah aytat, Peygamber aleyhissalatu vesselam aytты deydi. هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. İmam Nasai rivayet kılan hadiste айтылат экен, карасаң, Hazreti Abdullah ibn Umar, Hazreti Umar'ın oğlu Abdullah деген болгон. Бул Hazreti Abdullah radıyallahu anhu bul кичинекей сахабалардан да. Бул эмне болуп атат? Hazreti Abdullahlarda сахабалардан 4 ысымдуу Абдулла болгон, 4 тең алым болгон да. Ошонун бирөөсү Абдулlah ibn Umar, бирөөсү Абдулlah ibn Mas'ud, бирөөсү Абдулlah ibn Abbas. Бул Hazreti Abdullah ушунчалык мыкты болгон, ушунчалык саясатчы болгон, мыкты инсан болгон да Hazreti Умардын баласы. Бул хадисте мындай дейт. Бул адамга арш титиреди дейт. Бул адам өлгөндө арш титиреди дегендин мааниси, бул жакта эмне деп бериптир мынакей. Арада фараха ахли арши бимаутихи ва имкин ан юқала инна тахарика ал-арш лифақдихи ала тарикихи. Демек, бул арш титирегенди эки жол менен айтсак болот дейт. Анткени Алланын бир сүйүктүү кулу бизге келатат деп периштелер кубанган үчүн болушу мүмкүн дейт. Же тетиринче алар ошо Алланын бир сүйүктүү кулу өлгөндүгү үчүн. Демек кыскасы пайгамбар алейхиссалату вассалам Саад ибн Муаз өлгөндө арш титиреди деген. Демек Саад ибн Муазды жөнөкөй адамдар эмес, ошол арштагы периштелер тааныган Алланын бир сүйүктүү кулу болуп атат. Ал жакта бизге окшогондор тааныбашы мүмкүн. Бирок Саад ибн Муазды тааныган да. Демек Алланын таква, Алланын досу болгон, пайгамбардын досу болгон ушундай улуу заттарды демек тааныйт экен. Демек бул адам өлгөндө дейт, арш титиреди дейт. Офутихат лаху абуабус сама, асман эшиктери ачылган. Билесиздер, 7 кабат асмандын эшиги бар. 7 кабат асман жөн эле мындай жаткан жер, каалаган жерден эле өтүп кете бербейт. Анын эшиктери бар. Биринчи кабат асман бүткөндө өзүнүн экинчи кабат асманга өтүүчү өзүнүн эшиги бар. Ал жерде сакчы периштелер турат. Биринчи кабат асмандагы периштелерди экинчиге өткөрбөйт, экинчи деген биринчиге өткөрбөйт. Бардыгы тартип менен, ирет менен болот. Өтсө бир гана ошол жерден рухсат менен, Алланын рухсаты менен. Хатта Жабраил алейхиссалам, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды меражга алып жөнөгөндө биринчи кабат асман келет. Эшикти ач дейт. Сен кимсиң дейт, мен Жабраил дейт. Сен эмне келатасың десе, мага буйрук болду Алладан, Мухаммед пайгамбарды алып кел деген, мен алып келатам деп ошентип 7 кабат асмандан ошентип рухсат менен өтөт го. Демек, Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh өлгөндө 7 кабат асман эшиктери ачылган дейт. 7 кабат асмандан шахидаху 70,000 минал малаика, жаназасына 70,000 периште асмандан түшүп келип катышкан экен. Жаназасына 70,000 периште асмандан түшүп келип катышкан, бирок көр кысып атат. Субханалла. Лақад думма думматан сумма фурджану. Ошол адамга да көр бир кысып туруп анан кой берди го деп атат да хадисте.
Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кабырында көпкө турду, тасбих айтты, такбир айтты. Анан кийин не деди? Кийин кой берди деп себебин айтты да. Ошон үчүн алымдар айтат да, демек буга не ушунчалык деңгээлде сахаба болуп атса, ушунча 70 000 периштени эметип атса, эмнеден болушу мүмкүн десе алымдар ошон үчүн айтат экен да. Жанантип аттын төөнүн заарасы чачыраганда мүмкүн ошондон этияттабай байкабай калган болушу мүмкүн деген эмени айтышат экен да алымдар. Анасма бинти Аби Бакр радиаллаху анху, Асма энебиз Айша энебиздин бир тууганы. Пайгамбарыбыздын балдызы да, биздин кыргыздын тили менен айтканда Асма энебиз. Qalat, Asma enemiz hadis aytып атат. Qama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatiban. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам bir күнү хутба кылып берди бизге. Сухбат кылып берди, баян кылып берди дейт. Фадакара фитнатал кабр. Анан ал жерде кабыр фитнасын сурады. Аллат юфтатану фиха алмар. Ошол жерде адам баласы туш боло турган кабырдагы балени, кабырдагы сынакты айтты. Фаламма закара залика Dojjal muslimuna dojjatan. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ушул нерсени айтканда, адамдар бардыгы деп баягы биздин Кыргызда бир таң калып жүрөт, адамдар бардыгы ууду болуп кетти дейт да бир сыйра. Анан айтат, башка бир риваятта айтат экен, Асма энебиз айтат, адамдар деп эметип жибергенден мен баягы хадистин ар жагын укпай калдым дейт. Кээде ошондой адам бир нерсени сүйлөп атса, бирөөлөр жанында тургандар эметип жүрсө, нарарак, ырагыракта тургандар укпай калат. Анткени пайгамбарыбыз мечитте бул жерге айтып атса, мына жерде парда болгон, парданын ар жагында Айша энебиздин үйү болгон. Айша энебиздин аалым болуп калганын себеби, Айша энебиз аалым энелерибизден болгон да. Бирден бир себеби эмнеге дегенде, пайгамбарыбыз ушундай ар кайсы уруудан жамаат болуп исламга келгенде, аларга пайгамбарыбыз ислам өкүмдөрүн айтып отурганда, парданын аркасында кулагын төшөп угуп отурган дейт. Ошондуктан Айша энебизден өткөн аалым аял болгон эмес. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, диниңердин 3төн 2син ушу Хумайрадан үйрөнсөңөр болот деген да. Ошентип Асма энебиз кулак төшөп тургандагы пайгамбарыбыз алейхиссалам кабыр азабы туурасында айтып атканда, адамдар өзүнчө ызычуу боло түшкөн ошол учурда. Анан нар жагын пайгамбар эмне дегенин укпай калдым дейт. Халат байни ва байна нафхама калама Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Фаламма саканат даджатухум, анан баягы адамдардын ызычуусу токтогондон кийин, култу лирожулин кариби минни, ошо менин жанымда турган бир адамга айттым дейт. Баракаллаху фик, Алла сизге береке берсин. Мада кала Расулуллах саллаллаху алейхи фи ахири каулихи. Пайгамбарыбыз акыркысында эмне деп айтты? Деп сурасам, кол, баягы адам айтты дейт. Код ухия илейя аннакум туфтануна фил кубури карибан мин фитнати даджал. Не? Пайгамбар алейхиссалату вассалам код ухия илейя, мага вахи келди, Алладан билдирүү келди. Аннакум туфтануна фил кубур карибан мин фитнати даджал. Баягы аннакум туфтануна фил кубур, жакында силер кабырда силерге эмне болот деди? Кабыр сыноосу болот, кабыр азабы болот деген сөздү айтты деди. Мен фитнати даджал, ошол баягы даджалдын фитнасына жакын калганда кабырда силерге ошондой бир фитна болот деген сөздү айтты дейт да. Корибан. Демек ошол даджалдын фитнасында эле ошондой бир фитна болот. Демек кабырда азап болот деген ошону укканда адамдар жанагынтип ууду болуп кеткен экен да. Ан Жабирин радиаллаху анху, кейинки хадисте Hazreti Жабирден пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат экен: "Ида удхилал майитул кабра", өлгөн адамды кабырга киргизгенден кийин, "Мустилат лаху шамсу инда гурубиха, фаяджис ямсаху айнайхи, якул дауни усалли". Кээде ушундай болот го. Кээде мисалы үчүн түштө келесиң дагы, анан чарчап келип, кээ бир учурларда жайдын күнү, күн узун учурда бир аз уктап кетсең, уктап турсаң, бир күн өтүп кеткендей, эртең менен намазга уктап калып күн чыгып кеткендей бир өзүңдөй бир эме адашып калуу болот го. Кээде болот го адамда, көп эле болот, көп эле адамдарда. Ошону айтып атат, бул жерде адам кабырда турганда ошондой болуп турат экен да. Адам өлгөндөн кийин мүрзөгө апарып жан салганда, ойгонот экен, ойгонгондо баягы уктап калып, баягы түштөн кийин келип 1-2 саат уктаган, бирок түнү менен уктап, эртеси күнү күн чыгып кеткендей сезим болуп, саат канча болду деп, саат 4 болду десең ишенбейт да, саат жаңы 4 болду деп, кээде адамдар ошондой болот го, адашуу. Ида удхилал майиту фил кабра,
өлүктү кабырга киргизгенден кийин ага ушундай болот дейт. Ага ушундай бир кыял келет дейт, күн эми батып бараткандай сезим болот дейт. Ойгонот дейт. Анан туруп алып көзүн ушалап, минтип көзүн ушалап, мындай түштөн кийин уктап калып эми күн эми батып бараткандай сезилет дейт да. Анан минтип айтат дейт. Дауну усалли. Коюп тургула, мен намаз окуп алайын деп айтат. Ушунчалык деңгээлде болот дейт. Демек, жан салгандан кийин ошондой болот экен да. Кээде катуу уктаганда ошондой бир өзгөрүү болуп, өзүңдүн баягы күндө числодон адашып калган сыяктуу эле, бул өлгөндөн кийин кайра жан салганда мына ошондой болот деп Равахи ибн Мажа риваят кылган хадисте айтылып атат. Дауни усалли дейт экен, ал жерде да коюп тургула, мен намаз окуп алайынчы дейт экен да. Бул адам айтат экен да, ошондо мындай дейт да, усалли, намаз окуп алайын деген мааниси ай уриду ан усалли хауфал фаути кабла маут. Ошо өлө электен мурда намаз окуп алайын, коюп тургулачы дегендей өзүн өлө электей сезет экен да баягы адам. Ал өлө элек, жок дегенде өлгөнчө намаз окуп алайын, коюп тургулачы дегендей сөздү айтат дейт. Кана язунну аннаху ба'ду фид дунья. Өзүн дагы эле бул дүйнөдө өлө элек адамдай кыялданып, коюп тургула, мен намаз окуй салайын дейт экен дейт. Анткени бул эмне десе, бул да болсо ошол адамдын бул дүйнөдө дайыма намаз окуп жүрүп, ошого көнүп калгандыгынын бир баягы дайыма ошону унутпай, дайыма үзгүлтүксүз аткарып жүргөндүгүнүн бир белгиси деп, бул ошо Миркатта Мишкатул Масабихтин шархы Али Кары мына ушундай деп түшүндүрмө бергендиги айтылат экен. Ан Аби Хурайрата радıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal innel meyte yasiru ilal qabri فيجلس الرجل في قبره غير فزع ولا مشغوب ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليه ويحتم بعضها بعض. Бул узун хадис экен, кыскасы мындай дейт, жана эле хадистердин маанисинде, бирок башкачараак бир аз. Мындай дейт. Адам баласы өлүп кабырга коюлгандан кийин бул адамга периште келип бул адамды отургузат дейт. Анан бул адам айтат экен, бул дүйнөдө кайсы абалда болдуң? Фима кунта. Бул дүйнөдө кайсы динди кармандың? Кандай болуп жашап өттүң десе айтат экен, мен ислам динин жашап өттүм, карманып дейт экен. Антсе муногул адам туурасында эмне дейсиң десе, ооба, бул адам Мухаммад алейхиссалату вассалам, бул адам Алланын расулу, бизге жаана бил байинат мин индилlah, Аллахтын астынан ачык, шек күмөнсүз далилдерди Кудайдын бар экендигин айтып, таза бир динди алып келди. Демек, хадисти бүтүрүп коелу, ушу жарымы калды. Демек, ал Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бизге ачык далилдерди Алладан алып келди, динди алып келди. Фасаддакнаху, биз ал пайгамбарыбызга ишендик, пайгамбарыбызды кубаттадык, тастыктадык деп жооп берет экен. Антса ал адамга айтылат экен, сен Алла Тааланы көрдүң беле? Десе, фаяқул ма янбағи ли ахаддан яраллах. Эч ким Алла Тааланы көрүшү мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө көрө албайт деп жооп берет экен. Бирок мен көрбөстөн туруп Аллага иман келтирдим. Фаюфарражу лаху фуржатан кибалан нар. Анан тозок тараптан бир мындай бир тешик ачылат экен. Анан тозокту көрсөтөт экен да, тозокту караса тозок бири-бирин күйгүзүп, бири-бири менен ушинтип өрттөп ушинтип аткан кез экен. Антса айтылат экен, ундур илама вахакаллах. Карачы, Алла Таала сени кандай азаптан куткарды. Кийин бейиш тараптан бир тешик ачылат экен, бейиш тараптан бир терезе ачылат экен. Бейиштеги жыргалчылыкка, бейиштин кооздугуна, жыргалчылыгына караганда айтат экен, бул сенин бара турган жайың. Сен бул дүйнөдө якынды карманып, Кудайга шек күмөнсүз жашап өттүң. Ва алейхи митта, жана ошол Кудай хак деген, Кудай чын, дин акыйкат деген ишеним менен өлдүң, бул дүйнөдөн көз жумдуң. Жана ошол ишеним менен сен турасың, иншалла бул сенин бара турган жайың деп бейишти көрсөткөн. Ал эми ыймансыз, шектүү адамды кабырында тирилгенде, ал адам кабырында отургузганда чоочуп, коркуп, кыжалат болуп ойгонот экен. Антса ал адамга суроо салат экен периштелер. Фима кунта, сен бул дүйнөдө эмнени карманып жашап өттүң десе, ал айтат экен, билбейм эмнени карманып жашап өткөнүмдү. Десе, бул адам ким? Муногул адамды тааныйсыңбы деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды көрсөтөт экен.
Fayaqulu sami'tun nasi yaquluna qawlan faqultu. Адамдар бир нерсе деп жүрөт эле, ошолорду уккам, ошолорго кошулуп айткам деп баягы пайгамбарды тааный албайт да. Фаюфарражу лаху фуржа кибалал жанна. Антсе ага 5 тараптан бир айнек ачылат экен. Фаянзуру ила захрати ва ма фиха. 5тин кооздугуна, 5теги жыргалчылыктарды көрөт экен. Антсе баягы адамга айтылат экен. Карачы, Алла Таала сенден кандай жыргалды буруп койду дейткенде, кийин тозок тараптан бир айнек ачылат экен. Тозоктогу тозоктун жанагынтип бири-бирин бардыгын күйгүзүп атканын көрүп, тозоктогу азапты көрүп айтат экен. Файқалу лаху, баягы адам айтат экен, хада мақадука, мына муногул сенин ордуң, дайымый сен ушул жерде болосуң. Ала шакки кунта, бул дүйнөдө Кудай туурасында шектенип жүрүп жашап өткөнсүң. Кудай бар бекен, жок бекен деп өзүңчө эле философ болуп жашап өткөнсүң. Ва алейхи митта, жана ошол ишеним менен жүрүп өзүңчө эле философ болуп, Кудай барбы, жокпу деп изилдөөчү болуп жүрүп өттүң. Ва алейхи тубасу, жана ушундай шек күмөн менен тууласың деп айтылат экен дагы, тозоктогу жайын көрсөтүлөт экен. Ошондуктан бул жанагы сабактын башында айтылып өткөндөй, Азирети Усман радиаллаху анху айттык го, Азирети Усман бир күнү мүрзөнүн жанына келсе эле, мүрзөнү көрсө эле ыйлап баштайт экен, сакалын ымдалып кетет экен. Анан эмнеге ыйладың десе, ошол нерсени айтат экен да. Тозокто эстесек ыйлабайсың, бейиш жөнүндө айтсак ыйлабайсың, бирок көр жөнүндө келгенде ыйлайсың десе, анткени көрдө кутулсаң, көр бул акырет амалдарын, эгерде көрдө кимде ким, мүрзөдө кимде ким кутула турган болчу болсо, андан нары көздөй аныкы жеңилдегенден жеңилдейт. Эгерде кимде ким көрдө периштенин суроосуна жооп бере албай кала турган болсо, андан аркысы ош бетер оорлошкондон оорлошот деп жооп берген экен. Ошондуктан Алла Таала баардыгыбызды көрдө, жанагы аятта айтылгандай, Ибрахим сүрөсүнүн 27-аятында Астаъуду биллахи ва юсаббитуллаху аллазина бил каули сабити фил хаятид дуnya ва фил ахира. Аллах Таала имандууларды бул дүйнөдө каули сабитке, бул дүйнөдө жана ахиретте бекем кылат деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бул аятты тафсирлеп, бул аят ким туурасында түшкөн десе, кабырдагы азап туурасында түшкөн. Эгерде бул дүйнөдө Кудайга иман келтирип жашагандар болгон болчу болсо, кыяматта периште, мүрзөдө периште келип баягы белгиге белгилүү болгон 3 суроonu сураганда, Роббиң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким деген суроону сураганда, ушуга жооп бергендерди пайгамбар алейхиссалату вассалам мына ушул аятты тафсирлеп, демек ушуга жооп бергендер, ушулар туурасында, кабыр азабынан кутулгандар туурасында, кабыр азабы туурасында түшкөн аят деп баяндады. Алла Таала бардыгыбызды кабырыбызда жеңилдик берсин. Кудайым өзү кабырда ушул периштеден келген сурага жооп берүүгө Аллах Таала баарыбызга тауфик берсин. Эки дүйнөдө бактылуу адамдардан кылсын. Саллаллаху алейхи ва саллаллаху алейхи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар.